Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, мен бүгүн Баткен шаарында жаңы ачылган Палуан спорттук залында турам. Баарыңыздарга сүйүнчү, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, бүгүн Баткен шаарында дал ушул Палуан спорттук залы ачылды туугандар. Бул атайын ошо лейлек күрөшүн даңызалаган, лейлек күрөшүндө дүйнөгө аты таанылган балуандар жыккан ошондой батырларды чыгаруу максатында ачылган дал ушул Палуан спорт залы. Сиздерге бул чыгарышта ушул спорттук зал боюнча кенен маалыматты алып берем. Андыктан биздин чыгарышты акырына чейин көрүңүздөр. Бул жерде эмнелери бар, баарын сиздерге кенен тааныштырам. Анда кеттик. Бул спорттук зал, урматтуу көрүүчүлөр, Баткен шаарында борборунда жайгашкан. Мамлекеттик, областтык мамлекеттик администрациянын бет маңдайында, Күрөгөйдүн жанында, Реска банктын жанында жайгашкан, дал ушул Мурдагы универмагтын зданиясынын 2-чи кабатында жайгашкан. Мен жанында спорттук залдын ээси мен жанында турат. Азыр кепке тартабыз. Махамет аке, салам алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Кут болсун, атайын ушундай жаштарды ойлоп, жаштардын ден соолугун чыңдоочу атайын ушундай спорттук комплекс ачканыңыз менен куттуктайм. Бул албетте азыркы учурда Баткенде биздин жаштарыбызга өтө керектүү ушундай спорттук зал болуп турган чагы. Махамат мырза, айтсаңыз эми ачканыңызга канча күн, канча ай болуп калды? Азыр 1 айдын жүзү болуп калды го. 1 айдын жүзү болуп калды, Иштеп атат. Бул жерде биз мына көрүп турабыз, бардык шаймандар бар экен, ойногонго. Бар. Беговой дорожка бар. Азыр негизи жаштар акырын билим-серин келип катталып, уже башталдыбы оюндар? Келип атат. Кичинеден келип ататтар. Саат канчадан канчага чейин иштеп достор эми? Же күндүзү дагы, түнү дагы иштейби? Жок, 7ден иштеп атат азыр. 7ден 11ге чейин иштеп атат. Кечки саат 7ден 11ге чейинки аралыкта иштеп жатат, Орозонун күнүндө эми убактыраак ачабыз эми. Себеп адамдар орозо болот, башка болот, эми убактыраак ачышка аракет кылабыз. Саат 3дөнбү же 4дөн бир мемени коюп алабыз убакытты. Ошону ачабыз. Ооз ачарга чейин спорт ойноп кетсе болот, Эми көпчүлүк биздин мусулман бир туугандар орозодо эми көпчүлүгү эс алууда болушат, башка болушат тура, ошондой убакта келип ушул жай бирок салкын экен могул жерчи, өтө салкын экен. Эч кандай мындай кыйынчылык жаратпайт деп ойлойм элгечи. Эми айтып кетсеңиз, мына шаймандарды, мисалы үчүн муну кандай бул көтөрөбү буну? Жок, муну тартат. Тартат, грудной клеткага жакшы бул. Канча килограмм вес бар мында? Мында азыр мына блиндер, мына кичинеси так 5 килограмм, аргысы 10 килограмм. Так 15. Мынакка отуруп алып, мындай тартат экен, Грудной клеткаларды чоңойтат да бул. Нуну караңдар, могул жерде отуруп туруп, нуну тартып машыкса болот экен, грудной клеткаларды чоңойтот, Бул дагы ушуну тарта турган жанда. Бул үстүгө мына желкени неме кылганы. Бул шаймандар, Махамат ака айтсаңыз, биздин өзү Кыргызстандан барабы же Россиядан келеби? Жок, бул Кыргызстандан жасалган булар. Булар жасалган, Жасалган шаймандар. Колдон жасалган булар. Жакшы. Бул жакта атайын гантелдер да бар экен, Гантельный ряд бул. Гантельный ряд. Канча килограммдан канча килограммга чейин? Мынау мен көрүп турам, мына кичинекейден баштап чоңуна чейин бар экен. 28 килограммга чейин бар. Так, 28 килограммга чейин бар, 1 килодан 28 килограммга чейин бар. Акырын көтөрүп баштаганда уже 28 килограммга чейин көтөрүп, уже машыгып кетсе болот. Күндөн күнгө жанагы өзүнүн опытына ашырып, күчтөп кылса болот, Ошондой кылса болот. Гантельный ряд. Күндөн күнгө ашыра берет. Бул жак штанга. Бул штанга. Штанганын ташы канча килограммга чейин коюп туруп кылса болот? Мисалы үчүн бул жерде мен көрүп турам, 2 эле таш бар экен азыр. Бул 10 килограммдан, мынасы 10 килограмм, мыналар 5 килограмм, мынасы 5 килограмм, бул 2,5 килограмм. Мынау 5 килограмм, бул 2,5, бул 10 килограмм, таштар, Баке. Караңыздар, эгер күчтүү болсоңуздар 50 килограммга чейин кылып көтөрсө болот. Жана бул грифтер деп коет, грифтердин башкалары эми бар, чоңдору. Чоң грифтерге чоң таштарды салып туруп көтөрөт. Чоң грифтерге чоң таштарды салып көтөргөнгө болот, Бул жагы дагы штанга экен, Бул жагы дагы штанга, бетке отуруп алып көтөрөт. Мына караңыздар туугандар, өтө сонун шаймандар, ушундай шартты түзүп коюптур, вообще сон келип машыксаңдар болот. Бул жакта мынакей жана мен уруп кеткен бул атайын мешоктор. Мына ыңгайлуу, өтө бийик эмес, жерден туруп алып калашынча уруп, оп ташысаңдар болот негизи. Бул кандай кызмат аткарат, Махамат ака? Бул белди, гипертензия деп коет, белди иштетет бул. Белди иштетет. Белге иштелет,
Бул грыжага жакшы, башкага жакшы, ошол белди качать этсе болот. Бел ооруларга өтө жакшы эффект берет булчу. Негизи айтат да, спорт ден соолуктун булагы деп коет да. Демек, грыжа, бел ооруларды ушундай эле машыгуулар менен дагы жок кылса болот. Медицинага кайрылгандан көрө ушул алдын алса болот да, мындай. Ар бир оорудун алдын алса болот да, спорт менен машыгып турупчу. Себеп кийин дагы дармекке пул кетирип отургучу, анан көрө алдын ала спорт менен машыкса өзү ham таза жүрөт, ден соолугу ham жакшы жүрөт адамчы. Жеңил жүрөт. Бул пресс. Но пресске иштейт да? Мына, тугунан караңыздар. Пресске дагы. Эң жакшы жери могул жерде кийиздер салынган, караңыздар. Бардык шартты кылып койгон негизи. Бул жер салкын. Эми мына жаз келип калды, жазда салкын жай болгону баарыбыз үчүн ыңгайлуу. Бул резиновый пол мына астында. Асты резиновый пол, бул жумшак, Жыгылса травма албайт да, травма безопасность каралган да мендечи. Кокустан жыгылып кетсе же башка болсо жумшак кырылып кетпейт. Но полдору резиновый экен, караңыздар. Травма албайт экен. Резиновый пол. Безопасный. Бул эллиптический тренажер деп коет, бул лыжа деп коет мындай айтканда. Ошол бул бардык мышцаларга, жүрөктөргө жакшы. Чуркаганын кызматын аткарат да, мындай айтканда. Баскандын, чуркаганын скоросттары бар. Так 8ге чейин скоростту бар, ошону кылып алып. Улам ылдамдыкты көбөйтүп, скоростка көбөйтүп туруп, ушинтип машыкса болот турган, Азыр урматтуу көрүүчүлөр, биз мына шаарларда көрүп атасыздар, көпчүлүк эле үйдө дагы ушундай ата-энелерибиз дагы, агаларыбыз дагы ушундай коюп алып, өздөрүнчө машыгып, ден соолугун чындап жаткан учуру, эми бул жакка келген дагы башка. Мына нерсе өтө кызык да, атын эмне деп коет эле? Беговая дорожка деп коет. Беговая дорожка деп коет. 12 километрге иштейт бул азыр. 12 километрге иштейт. 12 километргача разбег болот. Ошол туруп алып басса, жүгүрсө боло берет. Ар бир функциясы бар мунун. Жүрөктүн сокконун көрсөтөт, канчада согуп атат. Анан дагы башкалары бар. Анан өзгө ыңгайлуу кылып настройка кылып. Пульсу дагы айтып турат бул, Пульсту дагы айтып турат. Мына жерде кармаса пульсту көрсөтөт. Мына жерде кармаса пульсту көрсөтөт. Жүрөктүн сокконун айтып турат баарына. Дисплейге чыгат. Бул жерде адаптер кандай музыка коюп алып туруп кылса болот эле го? Музыка койсо ham болот. Мына караңыздар. Кандай сонун. Мына жакта массажер. Питбулдун музыкасын коюп аласыздар. Машыга бересиз, урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар. Бул массажер. Массажер, мындай кылып алып, белге тагып алып, путуга тагып алып, мойнуга тагып алып массаж кылат мына. Вибрационный. Вибрационный. Мындан экөө бар экен, сизде, Демек, мындай талаш тартыш болбойт да, жетиштүү эле негизи шаймандар, Жетиштүү, пока жетиштүү. Бул жерде мынакей оппа ойносо да болот экен. Оппа ойносо болот. Мындай перчаткаларды сиздер өзүңүздөр бересиздерби? Перчаткалар залдын перчаткалары бул. Залдын перчаткалары бар, Тиги мен мешокту урганга сөз түрдө керек. Коопсуздук үчүн керек да, урматтуу көрүүчүлөр, сиз колго кийип алып туруп мешокду урсаңыздар, өзүңүздөр үчүн жакшы. Аябай жакшы. Могул жерде дагы билем көрүп турасыз, турник бар экен, бурс бар экен. Могул астында бурс ойносок болот, үстүнө асылып туруп турник ойносок болот. Негизи бардык шартты жакшынакай кылып түзүп коюптур. Махамат аке, эми тейлөө сапатына кайрылсак да, кандай? Мисалы үчүн сиз өзүңүз күтүп аласыз. Могул жерде мен келгенде көрүп турам, бул жерде атайын администратордун өзүнчө жеке бурч бар экен бул жердечи. Тейлөөгө келсек, кофе бар экен, негизи. Кофе бар, суусундуктар бар. Ар бир клиентке өзүнчө шкаф берилет, кийимдерге. Раздевалкаңыз бар, Раздевалкабыз бар. Раздевалкабыз бул жакта, аз аяктагы кирип тартабыз. Ар бириге ключ берилет. Ошол администратор карайт, бар жокту. Безопасность карап турат, бир бала иштейт, башка администратор. Ошол штангаларды баягындай травма албасын деп өзү карап турат. Коопсуздукту сөз түрдө карап турасыздар. Кокусу бирөөсү урушуп кетиши мүмкүн, башка болуп кетиши мүмкүн, же болбосо өтө мындай берилип кетиши мүмкүн туурабы? Жакшы. Мына тейлөө сапатына кайрылсак, урматтуу көрүүчүлөр, аябай жакшы шартты түзүп коюптур. Эми Махамат ака айтсаңыз, алдыдагы пландар кандай? Бул жер эми эркек балдар үчүн экен, мен карап турам да. Эркек балдар үчүн. Алдыда пландар эми бул дагы инвентар дагы кичине аз болуп атат, бизде дагы алып келебиз эркек балдарга. И келечекте дагы аялдарга ham ачып берсек деп отурабыз. Бул жакта комнатабыз бар, аялдарга отдельный кылып туруп. Бул жакта ошондо аялдарга дагы отдельный зал ачып берсеңиз. Беребиз, ошол отдельный зал бар. Жакшы. Мына азыр негизи бул идеяңызга мен дагы кошулам,
Махамбет ака. Себеби дегенде аялдар дагы спортко кызыгат. Бул жакта болуп калабыз ал ушунда. Мындай кирип өтөбүз. Кирип көрөлүбү же пока эме кылбайлыбы? Көрсөк көрөбүз. Кирип көрөлү да. Басабыз. Мына туугандар, бул жакта мына раздевалкаңыз окшойт, э? Бул раздевалка. Баарынын өзүнө ачкычы берилет, мына номер менен. Раздевалка бар экен, кийим-кечени кое бересиздер ушундай. Өзүңүздөргө ачкычты берет, мына айтканда коопсуз. Так, бул жакта Ушул жерде женский кылабыз. Мына чакан комната экен, бирок. Женский. Бул жерде мынакей караңыздар, чоң экен. Бул жер аялдар үчүн Кудай буйрса зал болот. Бул жака да шаймандарды алып келсе, мына Махамбет ака алып келсе, Кудай буйрса бул дагы ишке түшөт алдыда, э? Жакшынакай. Так, Махамбет ака, ишиңизге ийгилик болсун. Аябай жакшы ушундай жаштардын ден соолугуна көңүл буруп, спортуна көңүл буруп, ушундай спорт залды ачканыңыз бул албетте жакшы. Бул спорт залдан алдыда дагы чоң бир спортсмендер, жеңүүчүлөр чыксын деп тилек кыласак да. Так, бул жак кандай? Душабайбы? Душабай. Мына туугандар. Спорттук оюндан кийин сөз түрдө душ керек. Албетте. Бул жерде мынакей ысык суу, муздак суу бар, душ дагы бар экен. Ажаткана дагы бар, э? Ажатканада бар, бирок азыр иштебейт пока. Пока иштебейт. Бирок иштете салдым да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бардык шарттуу түзүп коюптур. Келесиздер только ойнойсуздар. Договор түзүп алса болот, азыр ал жагын сурайбыз. Эми Махамбет ака айтсаңыз, кандай кылып катышсак болот? Мисалы үчүн, жаңы бир бала келди, кандай кылып катышат? Канча сом төлөйт? Айына келишим түзөбү же жылдык келишим түзүлөбү? Айга түзүлөт, бир айга 1000 сом. Бир айга 1000 сом. Эгер жылдык кылса ham болот. Жылдык кылганда кичине скидкасы болот. Эгер бир жылдык келишим түзсө, анда скидка болот, а? Эгер айына 1000 сомдон төлөп тагын спорттук оюндарды ойноп турса болот, а? Болот. Эми максаттар барбы эми ушул залдан дагы чемпиондор чыкса деген? Иншалла. Ушул бизде ham эми Кудай кааласа Баткенден күчтүү спортсмендер чыкса, Баткен атыны дүйнө жүзүгө даңгыраткан адамдар чыкса, палвандар. Негизи Махамбет ака, мына былтыркы 2021-жылы, мына 2022-жылдын баштасында Кыргызстан спорт тармагынан кыйла алдына кетти. Кече жакында көрдүңүз, футбол боюнча дагы алдында, хоккей боюнча дагы алдында, былтыркы оюндарда мына канча спортсмендерибиз жеңүүчү болуп келди. Мен ойлойм, бул спорт залда да мына шарт бар экен, биздин Баткенден дагы мыкты чыган спортсмендер чыгат. Иншалла. Бизге уруксат анда, Махамбет ака. Ишиңизге ийгилик болсун. Кудай буйрса, ушул жерден ийгиликтүү инсандардан келип дагы интервью алган бизге дагы насип кылсын. Рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул Баткен шаарында ачылган спорт комплексине келиңиздер. Бул жерде оюн ойноңуздар. Сиздер үчүн мына бардык шартты кенен тааныштырып кеттик. Дарегини башына дагы айтып кеттим, азыр дагы бир жолу кайталап коеюн. Ошо Баткен шаарындагы борборунда, Реска банктын жанында, областтык мамлекеттик администрациянын бет маңдайында дал ушул мурдагы универмаг болуп турган, илгерки универмаг болуп турган зданиянын 2-чи кабатында жайгашкан. Мен жыйынтыктан туугандар, баарыңыздарга ден соолук болсун. Спорт менен машыгып, Кыргызстанды дүйнөгө тантоо берели. Көрүшкөнчө.